Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткенде болгон иш сапарын Лейлек райондук сотуна баштады. Төрага ротациядан кийин соттордун иши менен таанышып, жергиликтүү соттордо кандай көйгөйлөр жер алып жаткандыгын билүү максатында Баткен облусуна иш сапары менен барган төраганы Лейлек райондук сотунун төрагасы Нурмухаммед Кермалиев башында турган райондук соттун судьялары тосуп алышып, соттун иши менен тааныштырышты. Аталган сотко Ош жана Талас облустарынан 2 судья ротацияланып келген. Замирбек Базарбеков судьяларга иштерди өз убагында мыйзамда каралган мөөнөттө кароону тапшырды. Өзгөчө иштердин сапатына көңүл бура тургандыгын айтып, ротацияга чейин каралып баштаган иштер токтоп калбастан тезден аягына чыгышын талап кылды. Судьялардын турак жайы менен камсыз болушун сурап, жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иштешүүнү тапшырды. Андан соң Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткенге болгон иш сапарын Сүлүктүү шаардык сотунда улантты. Мисалы мына азыр биз ушул Сүлүктүү шаардык сотунда болдук. Имараты абдан жакшы экен, территориясы, жер тилкеси өтө кенен экен, абдан жакшы экен, баардык шарты бар экен. Көбүнчө ушу эмгек акысы боюнча ушу жанагы топ моп кызматкерлердин эмгек акысы өтө төмөн экен. Бирок аларга да ушу өзүбүздүн колдон келген жардамыбызды берип жатабыз дейт. Мындай нааразычылыктар көп жок. Баардыгы тең түшүнүү менен кабыл алып жатышыптыр.